Musulmandардын атчан аскерлеринин кол башчысы Саид ибн Зайд. Абу Бакр бейиште, Умар бейиште, Усман бейиште, Али бейиште, Тальха ибн Убайдулла бейиште, Зубайр ибн Аль-Аввам бейиште, Абу Убайда ибн Аль-Жаррах бейиште, Саад ибн Абу Ваккас бейиште, Саид ибн Зайд бейиште, Абдурахман ибн Ауф бейиште. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: жүрөктөн чыккан дуба кандай гана улук. Мен адамзаттын тарыхында пайгамбарлардан башка Зайд ибн Амр уулу Саид ибн Зайдка дуба кылгандай перзентине дуба кылып чоң таасирин тийгизе алганын көрбөдүм. Зайд ибн Амр жашоосунда улуу иштер жөнүндө пикир кылган улуу инсан болгон. Ошондуктан анын өлүмү да улуу инсандардын өлүмүндөй болду. Ошол көз ирмемдерде ал жалган дүйнөнүн кызыкчылыгын ойлогон жок. Ал өлүм алдында адам баласынын эң негизги иши болгон таухид менен алек болгон. Ошондуктан ал каны шыркырап агып жатканда колдорун асманга көтөрүп мындай деп дуба кылган: О жараткан, эгер мага бул жакшылыкты насип кылбай турган болсоң, анда аны уулум Саидке насип кыл. Субханаллах. Уулу Саид ибн Зайд ибн Нуфайл Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын чакырыгына биринчилерден болуп жооп берген. Ал тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири болгон. Алар пайгамбарлардан кийинки эң улук инсандар. Алардын ысымдары айтылган хадисти теманын башынан жазганбыз. Бул улуу ниеттүү атанын баласына кылган дубасынын натыйжасы кандай болгону түшүнүктүү болдубу? Бул улуу сыймыкка кошумча Саид ибн Зайд бул үммөттүн баатырларынын бири болду. Аллах Таала алар менен карапайым элди залим императорлордун зулумунан куткарган. Саид ибн Зайд Ажнадайнда Рим империясы менен болгон салгылашууда атчан аскерлерди башкарган. Ал эми белгилүү Ярмук согушунда сахабалардын баатырларынын арасында болгон. Ал өзү бул чечүүчү салгылашууну төмөндөгүчө сыпаттайт: Рим аскерлеринин алдында епископтор, патриархтар жана поптору кресттерин көтөрүп дубаларын окушса, артындагы аскерлер аны кайталап келе жатышты. Алардын үнү күн күлдүрөгөндөй болуп сезилип турду. Мусулмандар аларды көргөндө алардын көптүгү жүрөктөрүнө коркунуч аралатты. Ошондо Абу Убайда ибн Аль-Жаррах чыгып мусулмандарга мындай деп кыйкырды: О Аллахтын пенделери, эгер Аллахка жардам берсеңер, ал да силерге жардам берип, кадамыңарды бекем кылат. О Аллахтын кулдары, сабыр кылгыла. Сабырдуулук капырлыктан сактайт. Аллахты зикир кылуудан башка эч нерсе сүйлөбөгүлө. Аллах кааласа мен буйруганча найзаңарды душмандар тарапка кезеп, калканыңар менен тосуп тургула. Саид ибн Зайд сөзүн төмөндөгүчө улантат: Найзамды бизге карап келе жаткан биринчи Рим аскерине ыргытканымда даана тийип жерге жыгылды. Андан кийин душмандарга кол салууну баштадык. Ошондо Аллах жүрөгүмдөгү коркууну алып салды. Мусулмандар римдиктер менен Аллах момундарга жеңишти ыйгарганга чейин ишеничтүү баатырдык менен салгылашты. Аллахка ант болсун, инсан бул баатырлардын тарыхын укканда күн күркүрөгөндөй бир сезимде калат. Мына ошол баатырлар Шам чөлкөмүн Рим империясынын зулумунан куткарышкан. Андан кийин Саид ибн Зайд Шамдын борбору Дамаскта биринчи мусулман эмири болуп дайындалат. Андан көп өтпөй эле Саид ибн Зайд Шам чөлкөмүндөгү мусулмандардын башкы кол башчысы Абу Убайда ибн Аль-Жаррахтын ээлеген кызматынан бошотуусун суранып, кызматынан кетет. Дамасктын эмирлик тактысын таштап, жөнөкөй мусулман аскерлеринин катарына келип, жер бетине Аллахтын динин жеткирүүнү улантат. Умар ибн Аль-Хаттабтын абасы жана абасынын баласы жөнүндө сөз кылгандан кийин эми анын бир тууганы тууралуу сөз кылалы. Бул улуу мусулман баатыры жалганчы Мусайлимадан да коркунучтуураак болгон чыккынчыны кандай өлтүргөн? Эмне үчүн Умар аль-Фарук ар дайым аны эстегенде ыйлап кирчү? Кийинки каарман